Жалпыга малымдуу каражаттары Ирандагы терактыдан кийин өч алуунун белгиси болгон кызыл туу көтөрүлдү. Россия телеканалы шииттердин салтындагы кызыл туу адилетсиз төгүлгөн кан жана өлтүрүлгөн адамдын өчүн алууга чакырыкты билдирерин белгилеген. Иранда Кум шаарында шииттердин Жамкаран мечитинде өч алуунун белгиси катары эсептелген кызыл түстөгү желек көтөрүлдү. Бул тууралуу Фарс агенттиги маалымдады. Туу мечиттин үстүндө Кермандагы терактыдан кийин пайда болгону айтылды. Ушундай эле желек 2020 жылы Иран генералы Касем Сулейманинин өлүмүнөн кийин илинген. Ошол эле жылы америкалык CNBC телеканалы шииттердин салтындагы кызыл туу адилетсиз төгүлгөн канды жана өлтүрүлгөн адамдын өчүн алууга чакырыкты билдирерин белгилеген. Эске салсак, 3 январда Сулеймани коюлган жердеги эскерүү иш-чарасында жарылуу болгон. Ирна агенттигинин маалыматы боюнча терактыдан 89 адам каза болуп, анын ичинде 15 жаштан өтө элек 12 бала бар. 284 киши жабыркаган. Терактыдагы жоготуудан улам Иран өкмөтү 4 январды улуттук аза күнү деп жарыялаган. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров окуяга байланыштуу көңүл айтып, террорчулукту айыптайбыз деп билдирген. 2020 жылдын 3 январына караган түнү Америка Кошмо Штатындагы Багдадта Ислам революциясынын күзөт корпусунун атайын бөлүмчөсүнүн командири Касем Сулейманини жана Ирак шииттер кошуунун башчысынын ордун басары Махди аль-Мухандисти жок кылуу боюнча операция жүргүзгөн. Вашингтон аларды 2019 жылы 31 декабрда Американын Багдадтагы элчилигине кол салууну уюштурууга катышкан деп эсептейт. Ага жооп катары Иран Америка Кошмо Штатынын Ирактагы базаларына сокку урган. Анын ичинде Айн аль-Асад дагы бар. Америка Кошмо Штатынын ошол кезде президенти Дональд Трамп жана Пентагондун жетекчиси чабуулдан кийин жабыркагандар жок деп билдиришкен. Кийин аскер кызматкерлери жаракат алгандар бар экенин ачык айтып чыгууга мажбур болушкан. Алардын саны туруктуу түрдө өсүп келет. Маалымат булагы Спутник KG. Легендарлуу мушкер Александр Емельяненко өзүнө арабча ысым тандады. Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Орусиялык белгилүү мушкер Александр Емельяненко күйөрмандардын атын өзгөртүү тууралуу ою таң калтырды. Тиешелүү видео оор салмактагы мушкердин социалдык тармактарында пайда болду. Арабча ысымды дагы тандаш керек деп Абу Бакар деген атты мушкерге сунуштады видеонун автору. Мен андан эч кандай жаман нерсе көргөн жокмун, бул эң сонун ысым. Эми мен Абу Бакар болом, деди Емельяненко. Өткөн шаршембе күнү Александр Емельяненко Медина шаарындагы Мухаммед пайгамбардын сөөгү коюлган Аль-Масшид ан-Набави мечитине зыярат кылган видеосун жарыялаган. Оор салмактагы мушкер акыркы жарым жылды Ингушетиядагы реабилитациялык борбордо өткөрүп, алкоголдук ичимдиктен арылуу үчүн дарыланган. Буга чейин интернетте 42 жаштагы мушкер ислам динин кабыл алган деген эмиштер пайда болгон. Бирок Емельяненко бул маалыматты тастыктаган эмес. Тажикстандагы сөз эркиндиги эң начар деп бааланды. Бул тууралуу журналисттерди коргоо комитети эл аралык уюму билдирди. Уюмдун 4 январда жарыяланган баяндамасында буга өлкө эгемендик алган, жарандык согуш аяктаган 1990 жылдардан бери президент Эмомали Рахмондун бийлиги жүргүзгөн абсолюттук, башкача ойлонгондорду кабыл алгысы келбеген саясат себеп экени белгиленди. 2022-2023 жылдары 7 журналист узак жылга абакка кесилгени, аларга коюлган айыптар канчалык негиздүү экени суроо жаратары тажик өкмөтү жалпыга малымдоо каражаттарына карата репрессиялык мамилеге өткөнү айтылды. Рахмон саясий оппоненттерин, укук коргоочуларды жана көз каранды эмес пикирлерди кысымга алып, бийликти өз колуна топтоштурууга аракет кылууда. 10 жылдан ашыгыраак убакыт мурда Тажикстандын медиасы салыштырмалуу ар түрдүү болчу жана айрым сын көз караштарга жол берилчү. Азыр өлкөнүн жалпыга малымдоо каражаттары согуш жылдарынан бери эң начар абалда деп билдирди уюм. 2022-2023 жылдары журналисттер Абдулла Гурбати, Савкибек Сайдамини, Абдусаттор Пирмухаммадзода жана Хуршет Фозилов 7,5 жылга Хушом Гулян 8, Далер Имумали 10 жана Ульфат Хонум Мамадшоева 20 жылга абакка кесилишти. Маалымат булагы Азаттык.